Бүгүн сиздерге аябай бай, жомоктогудай өлкө менен тааныштырабыз. Бул жерде өзүнүн валютасы жок, тили дагы жок. Керек болсо аэропорту дагы жок. Автоунаа жолдорунун узундугу 250 километр. Өлкөнүн пейзажы жомоктогудай кооз. Ал эми жашоочулары падышалардай бай. Бул мамлекет ушунчалык кичинекей болгондуктан бир күндө жөө кыдырып чыксаң болот. Эң чоң шаарында болгону 5 көчө. Бул карлик мамлекеттин аянтынын узундугу 20 километр, а туурасы 6 километр. Бул мамлекеттин налогтору эң аз, анан тышкы карыздары жок. Жашоо турмушу боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Тынчтыкты бузуп, кыйкырып, байлыгыңды көргөзүп мактанууну бул жерде адепсиздик деп баалашат. Бул жерде кылмыштуулук жок болгондуктан короолордо тосмолор дагы жок. Өлкө тургундары эч качан үйлөрүн кулпулабайт. Акыркы адам өлтүрүү болгонуна 10 жылдан ашты. Түрмөдө болгону 7 гана адам отурат. Жана атайыналар үчүн тамакты ресторандан алып келишет. Эмнеге дегенде, ашпозчу жалдаганга караганда ресторандан алып келүү арзаныраак турат. Полиция кызматкерлеринин саны 100гө чукул. Калкынын саны 30 миңден бир аз көбүрөөк. Салыштырмалуу Нарын шаарынын саны 40 миңге чукул. Ошого карабастан мамлекетте 70 миңдей чет элдик компаниялар регистрация болгон. Жумушсуз адамдардын саны болгону 300. Бул кенедей мамлекеттин жашоочулары Американын жарандарына караганда 5 эсе байыраак. Керек болсо, тейлөө персоналдары Германия, Австриядан келип иштешет. Бул өлкө Лихтенштейн, Европанын жүрөгүндө жайгашкан карлик мамлекет. Өзүнүн бай тарыхы, жаратылышынын кооздугу менен Кыргыз өлкөсүнө окшош. Өлкөнүн 4/3 бөлүгүн Альпы тоолору ээлейт. Машинаны катуураак айдасаң, Швейцария менен Австрияга кирип кетишиң мүмкүн. Мамлекеттин байыганынын себеби сырттан келген компанияларга төлөнүүчү налогтордун төлөмү эң аз. Мамлекетте катталып регистрация болуш үчүн ар бир компания мамлекеттин бир жаранын кепилдикке алышы керек. Бүгүнкү күндө ар бир тургун 2 чет өлкөлүк компаниядан орточо маяны алат. Ошондуктан ар бир адам эч жака кетпестен өз кызыкчылыгы үчүн жашайт. 1989 жылдан тартып мамлекетти князь хан Садам II башкарат. Күнүмдүк мамлекеттик иштерди улуу баласы Ханзада Алаизге тапшырган. Алаиз Европанын эң бай монархы. Аны жөн гана көчөдө жөө жүргөнүн кезиктирсең болот. Лихтенштейн өнүккөн өлкө, каржылык кызмат көрсөтүү тармагы жана жашоо деңгээли эң жогору. Экономиканын негизги тармагы өндүрүш болуп саналат. Металл иштетүү, тактык приборлору, оптика, вакуумдук жабдууларды өндүрүү, электрондук тутумдар, микропроцессорлор. Тамак аштын түрлөрү, атап айтканда консервалар жана шараптарды өндүрүү. Текстиль, керамика жана фармацевтика өнөр жайы маанилүү орунду ээлейт. Туризм жогорку кирешелүү тармак болуп саналат. Лихтенштейнден орто кылымдагы архитектуралык эстеликтерди, кышкы курортторду көрүүгө болот. Ошондой эле Вадуздагы атактуу почта маркаларынын музейи, 1912 жылдан бери чыгарылган 300дөн ашуун терезе витриналарын көрүүгө болот. Князьдык Европадагы эң жабык жерлердин бири. Лихтенштейндин жарандыгын алуу үчүн бир топ кыйынчылыктардан өтүшүңүз керек. Анткени КМШнын тургундары гана эмес, европалыктар үчүн да паспорт алууга ар дайым эле мүмкүнчүлүк боло бербейт. Сиз Лихтенштейндин жараны менен 3 жылдан ашык никеде турсаңыз, жарандык алууга арыз бере аласыз. Бирок сиз штатта 12 жыл жашашыңыз керек. Лихтенштейндин паспортун алуу үчүн өлкөдө 30 жылдан ашык жашаган адамдар дагы кайрыла алышат. Лихтенштейн Шенген аймагына кирсе дагы бул жака жетүү кыйынга турат. Унаанын жардамы менен Австриянын туннелдери аркылуу барса болот. Бирок текшерүү пункттары жана документтерди текшерүү бар. Лихтенштейнге жетүүнүн эң оңой жолу Швейцария аркылуу.